10-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Лаззат Нуркожоеванын жигити 3-августка чейин камакка алынды. Баңгизатын жасоого жана таратууга шектелип кармалган Автандил Сабырбеков 3-августка чейин камакка алынды. Мындай чечимди 6-июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту чыгарды. Сабырбеков баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренесинин негизинде кармалган. Жалал Абад жер көчүп эки наристе каза болду. 8-июлда Жалал Абад шаарынын Барпы көчөсүндө жар көчүп эки наристени басып калды. Маалыматты Клоопко облустук милициядан тастыкташты. Маалыматка ылайык, наристенин бири 4, экинчиси 2 жашта болгон. Балдарды көчкүдөн тургундар алып чыккан, бирок алар ооруканага жетпей чарчап калган. Териштирүү иши уланууда, жаратылыш кырсыгынын келип чыгуу себептери такталып жатат. УКМК телеканалдардын биринин журналисттерин акча опузалоого шектеп кармады. УКМКдан билдиришкендей, учурда ЖМК өкүлдөрү милициянын кайгыл күзөт башкармалыгы менен биргеликте жолдордогу мыйзам бузууларды каттоого багытталган рейдтерге чыгып турушат. Ошол эле кезде УКМКнын маалыматына ылайык, айрым кабарчылар рейд учурунда тартылган видео материалдарды кийин айдоочуларды шантаж кылып, опузалап, акча талап кылуу үчүн колдонушат. Алсак, Мамкомитет өлкөдөгү телеканалдардын биринин кызматкерлери ЖНА жана ИТМ шантаж жана коркутуу жолу менен мам кызматкерлерден анын катышуусундагы видеону өчүрүү үчүн акча талап кылышканын маалымдады. Ошол эле учурда алар өз аракеттерин мыйзамдуу көрсөтүү үчүн андан алардын алдында карыздык милдеттенмеси бар экендиги тууралуу тил кат жазып берүүгө мажбурлап, унаасын күрөө катары мыйзамсыз ээлеп алышкан. 9-июлда аталган адамдар 2000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражатын өткөрүп жаткан жеринен кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп билдирди УКМК. Бооруна операция жасаткан 2 бейтап үйүнө чыгарылды. Саламаттык сактоо министрлиги боору алмаштыруу операциясын жасаткан 2 бейтап териштирүүдөн соң үйүнө чыгарылганын кабарлады. Биз ар бир жараныбыз жогорку деңгээлдеги тиешелүү медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн арттыруу үчүн өлкөбүздөгү медициналык тейлөөнү жакшыртуу боюнча иштерди уланта беребиз, деди министр Алымкадыр Бейшеналиев. Өлкөдө алгачкы жолу боору алмаштыруу операциясы 10-июнда жасалган. 9 саатка созулган операцияга министр баштаган кыргыз жана түрк дарыгерлери катышкан. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө 17 000 адамдын боору ооруйт. Органдарды трансплантациялоо программасына президенттик фонддон $1 миллион бөлүнгөн. Өткөн жылы өлкөдө алгачкы жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаган. Бүгүнкү күндө 55 киши бөйрөгүнөн операция болсо, анын 15-и бекерсиз аткан. Салиха жана Мухаммад быйыл жарым жылда ымыркайларга ушул ысымдар көп коюлган. Санарип министрлиги 2024-жылдын 6 айында ымыркайларга эң көп коюлган ысымдардын тизмеси менен бөлүштү. Чүрпөлөргө эң эле көп коюлган ысымдардын арасынан кыздар үчүн Салиха, балдар үчүн Мухаммад болгон. Бул убакыт аралыгында дээрлик 70 000 бала төрөлгөн. Алардын ичинен 33 000ден ашууну кыздар, 35 000ден көбү балдар. Салиха жана Мухаммад ысымдары 2023-жылда эң көп коюлган ысымдар болгон.